Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына 2 жылдан бери көп сөзгө деле чыкпайм. Орчундуу гана маселе болгондо чыгып сүйлөбөсөм, башка күндөрү сүйлөбөйт элем. Өзүңүздөр күбө болуптасыздар, мына Кара Сууда жакында 3-сентябрь күнү жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болуп өттү. Ал жерде биздин СДПК партиясы 23 мандатка ээ болду. Мекеним Кыргызстан партиясы 5 мандатка ээ болуп, Кыргызстан партиясы 3 мандатка ээ болду. Анан мен бир элге түшүнүктүү болуш үчүн бул жерде пресса турат, түз эфир болуп атат, бир жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Урматтуу депутаттар, бул жерде бардыгыбыз шайлоого катышканбыз, шайлоого катышып келатабыз. Бирок шайлоо кампаниясы башталганда ошол жерде биринчи кезекте штаб түзүлөт. Штаб агитаторларды кабыл алат. Анан кандидаттар ошол жерлерде, кварталдарда эл менен жолугат. А биздин СДПК партиясы ошол жерде штаб түзүп, агитаторларды кабыл алып, кандидаттар менен ар бир кварталда мен өзүм жогорку кеңештин депутаты катары дагы алар менен кошо жүрүп, ошо шайлоодо СДПК партиясынын жасаган иштери, анын негиздөөчүсү Алмаз Атамбаев Шаршеновичтин жасаган иштери тууралуу биз айтып бердик. Ал дагы 18 өткөн сазыптагы ошол жерден 18 депутат өткөн жергиликтүү кеңешке. Алар дагы өздөрүнүн ошол 4 жылда жасаган иштери тууралуу, шаарга кандай пайда келтиргендер тууралуу, бюджетти канчага көтөргөндөр тууралуу эл менен жолугушуп, элди биз убедить этип, ошол жерде шайлоого катыштык. Ал эми утулуп калган, ал жерде мандат албай калган Республика Ата Журт партиясы, мен айтайын, бир жерге бир штаб ачылган жок. Бир 3-4 жерге сүрөттөрүн илишти. Бир жерде бир агитатор иштеген жок. Bir kvartalda, kvartalnida, bir köçödө эл менен жолуккан жок. Элик менен жолукпай туруп, агитаторларды албай туруп, штабты ачпай туруп, анан кантип жеңишке жетишет, мен эч кандай ушуга түшүнбөдүм. Ишенбесеңер, мен ким мына пресса турат, депутаттар турат, ушу кызыккан депутаттар барып, эл менен сүйлөшсөңөр дагы ушуну айтат. Бирөө менен жолуккан жок. Ал жерде барып, биздин агитаторлор барып, эл менен сүйлөшсөлө, ошол жерде сөз болот. Канчадан бересиңер? Бабанов мынчадан берип аттыр. Республика мынчадан берип аттыр. Башка сөз жок. А биз эл менен чогулуп, элге жолугуп, өзүбүздүн чоң ошо алдыдагы программаларды айтып, анан 23 мандатка ээ болдук. Ошон үчүн биз жеңишке жетиштик. Анан экинчи маселе. Мен ушул сөз башталарда Өмүрбек Токтогулович менен телефондо мага чалган. Экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Ал киши ушундай сөздөр болуп атыптыр. Мындай деп атыптыңар деп, мага уже өзүнүн сөзүн айта баштаган. Анан мен ал кишиге телефондо жакшы түшүндүрбөй, келип көп жылда ушу мамлекеттик кызматта иштеген Казакбаев Руслан Айтбаевичке айттым. Руслан Айтбаевич, сиз лидериңизге түшүндүрүп койсоңуз, шайлоодо ар кандай ушактар болот, ар кандай жаманаттылар болот. Ошого баары чыдайлы. Сиз саясатта ал киши менен улуу, жашы кичүү болгон менен деп, ал кишиге түшүндүрдүм. Бул жерде залда биринчи сессия башталганда Өмүрбек Токтогуловичтун жанына барып алып, мен өзүм да түшүндүрдүм. Өмүрбек Токтогулович, сизден сураныч. Мен сизди чакырып кетем. Ал жерде эч кандай анда ашыкча сөздөр болбосун. Сиз анда ушакка ишенбең. Деп экөөбүз кол алышканбыз. А 3-сентябрдан кийин, шайлоо өткөндөн кийин вице-спикер Өмүрбеков Алтынай Сейитбековду дагы сүйлөдү. Бул кишинин жанына келдим мен. Бул кишиден мен сурандым. Сизден сураныч. Эгерде ошол жерде Матраимовдор деле шайлоосу болсо, же Матраимовдор баарын коркутуп алган болсо, сизден сураныч, мен сизге билет алып берейин, барып келишиңизге. Ошол жерде барып өзүңүз кыдырың, эл менен сүйлөшүң, элдин оюн угуң. Анан эгерде биз туура эмес айтсак, бул жерге келип айтың дедим. Мен бардык ушу Өмүрбек Токтогулович менен болгон мамилени ошол жерде мен айтып алдым. Силерден сураныч, урматтуу пресса, урматтуу депутаттар. Ал жерде Матраимовдор катышкан жери жок. Ал жерде СДПК партиясы катышты. Ошону түшүнүп алыш керек.
Al жерде кандидаттар, биздин кандидаттар күчтүү экен, эл менен жолукту экен, жолугуп, өзүнүн алдыда койгон программалары менен утуп алды. Анан ал бирөөлөрдүн ушагына кирип, ал жерди өз көзү менен көрбөй, анан бүгүн келип алып, бирөөлөрдү утулуп алып, бирөөлөрдү күнөөлөгөн болбойт. Алдыда президенттик шайлоо болуп атат. Мен ошону суранып кетер элем силерден. Мен сиз жөнүндө кандай сөз болуп аткандарын Өмүрбек Токтогулович айткым да келбейт. Анда паскада түшкүм келбейт. Бирок биз отличие сизден Матраимовдор ал жерде кара сууда көп иштерди жасап койдук. Мусулманчылыкта аны милдет кылган деген болбойт. Мамлекетке жардам болсун деп, мамлекетке жардамыбыз тийсин деп, биз ошол жерде Союз мэринен чабылбай аткан 30 километр жерди чаап, чоң Отсадыр каналы бар. 12 ай өкмөткө суу менен камсыз кылдык. Ал жерде айыл жерлерде бардык адептүү болсун, акылдуу болсун, арака берилбесин, жакшы жашоо болсун, Кыргызстандын келечегине жакшы бир салымын кошкон жаштар өтсүн деп биз ал жерге көп айылга кичи футбол боюнча футбол аянтчасын куруп бердик. Бүгүнкү күнү 67 жетим жесир балдарга окуйм дейт, бирок окуса атасынын акчасы жетпейт ата энесинин. Айыл жеринде жакшы окуп, ошо институтка тапшырайын десе, ал жерде контракт төлөйт. Ошолордун контрагын төлөп берип атабыз. Биз бүгүн элдерге ошол жерде кара суунун элине жашаганга биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз, жакшы жашаганга. Өзүбүздүн ошо Кыргызстандын өнүгүшүнө, Кыргызстандын келечегине биз салымыбызды кошуп атабыз. Мен сизден дагы суранып кетем. Бул жерде партиялаштарына айтып кетким келет. Бири-бирибизди каралабайлы, шайлоодо өтөт. Ал кишиге айттым мен. Сиз али жашсыз дедим. Мунусунда утулсаңыз эмнигиде утасыз дедим. Мен дагы арканды алыс ташагандарданбыз дедим. Биз сизге эч кандай акырат кылбайбыз, жаман сөз айтпайбыз дедик. Эми ошондон кийин дагы бул сөз козголбош керек эле. Бул жерде айтылбаш керек эле. Менин дагы шайлоочуларым күнүнө звонок кылып атат. Менин дагы элим бар экен, 400 000 эл. Алар айтып атат. Алар билбей туруп ал киши. Ал киши силердин жасаган ишиңерди билбей туруп, силер кандай кызмат кылганыңарды билбей туруп, ал жерде эмне деп айтып атат деп атат. Ал киши де бизге караганда достук көп экен. Фракциянын чоң экен. Акырда кече кеңешти коопсуз дагы ушу сөз болду. Ар бир нерсенин чеги болот. Мен айтып коеюн дедим эле. Биздин артыбызда менен 45 000ден ашык шайлоган эл бар. 400 000 жашаган эл бар. Анан бул жерде айтыла турган сөзүм эле бирок айтайын Өмүрбек Токтогуловичка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз. Ошону бир ушул жерде айтып коеюн дедим эле. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.